Кутман күнүңүздөр менен. Мен Асира Абдулласына, врач-психотерапевт, 33 жыл болду иштегениме. Мен сиздерге бүгүн 3 жумадан берки өзүбүздүн ишибиз боюнча айтып берейин деп чечтим. Анткени бул 3 жуманын ичинде биз банк кызматкерлери, мугалимдер, врачтар, жекече ишкерлер менен, жекече адамдар менен көп иштедик. Коронавирустан ушу панический расстройство, тревожный фобический расстройство боюнча. Мен азыр жыйынтыгым ушул кишилерге аз маз болсок дагы жардам бере алдык деп ойлоймун. Анткени көптөгөн суроолор келип, аябай көптөгөн суроолор келип түшүп атат. Бирок ошо суроолордун ичинен мен 4 эле суроону тандадым. Бул суроолордун бирөөсү, биринчиси 82 жаштагы атам буга чейин эч кандай оору менен ооруган эмес, давлениясы да жок болчу. Азыр давлениясы чыгып, уйкусу качып, урушак болуп калды. Кандай жардам бере аласыздар дептир. Экинчи суроо, жаш үй бүлө, күйөөсү жакшы жерде иштейт. Күйөөм үйгө келгенде эле балам экөөбүзгө ооруну жугузуп коембу деген коркунуч сезиминде арак ичип жатат. Мунун аягы эмне болот деп бериптир. Үчүнчү суроодо 6 балам бар, 6-чысы кыз, 6 айлык кызым бар. Мен балдардын келечегин ойлоп, ошоки телевидениеда, интернетте уккандарымдан ойлой берип, өзүм коркуп, сыгылып атып, азыр кызым уктабай, ыйлак болуп калды. Ушул менин абалым таасир береби деп чыгыптыр. 4-чү суроо болсо, баардыгы тең. Азыр интернет булагынан, телевидениедан психологиялык кеңешмелерди алып атабыз, бирок баары орусча болгондугуна байланыштуу көп нерсени түшүнө албай жатабыз. Кыргызча түшүндүрүп бере аласызбы деген көп суроо болуптур. Сиздердин сурооңуздардын баарын чогултуп, мен азыр бир эле эме боюнча баштайын деп чечтим, тема боюнча. Бүгүнкү тема паникалык абалдан кутулуу жолу. Кантип кутуласыздар, ушуреки жерге токтолгум келди. Эми паника атакасы деп кандай котордук? Паника атакасы бул паникалык абал или паникалык чабуул, тревога, тынчсыздануу деп котордук. Анан кийин паникалык атаканы көп эле угуп атканыңар боюнча биз паникалык атака деп калтырсак деп чечтик. Эми паникалык атака кандай болот? Паникалык атака бул адамды жан дүйнөсүн дүрбөлөңгө түшүрүү деген сөз болот. Анткени адам жүрөгү сыгылып, бат-бат жүрөгү согуп, давлениялары көтөрүлүп, кээде ысып, кээде үшүп, деми кыстыгып, коркунуч сезимдер пайда болуп, бирдеме болуп кетти болуп ойлоп, аягында өлүп калган акыбалга чейин барып, бул улам бат-баттан баягы кайталангандан абал. Ошон үчүн биздин адамдар бул паникалык абалдан эки жакшы жагын, биринчиден эки жакшы жагын айткым келет. Эки жакшы жагы, биринчи, паникалык абалдан абалга калган киши эч нерсе болбойт. Ошондой эле паникалык абалдан акылдан айнып, жинди болуп калбайт. Паникалык абалдан адам өлбөйт. Анан экинчи жакшы жагы, бул паникалык абалдан толук чыкса болот. Өзүнүн аң сезимин, оюн аң сезимин башкара алып, толук чыгып кетсе болот. Эми паникалык абалга түшкөн адам бат-баттан эмелерди тиги врачтарга кайрылып, тез жардам чакырып, баягы тез жардам келип караса, давлениясы нормальный, кан эмес, тиги жүрөк согуусу нормальный болгондон аларга карвалол, валерьянка берип коюп кеткенине, булар паниканын эмесине тиги врачтардан жакшысың, бирок өзү дүрбөлөңгө түшүп, врачтар жакшы дегенге ынана алышпайт. Ошон үчүн биринчи кеңеш, кандай ошондой демеңиздер, сезимиңиздер, оюңуздар дүрбөлөңгө түшүп, өзүңүздөр ошондой акыбалда болуп атканыңыздарда, биринчи кеңеш булар булчуңдарды бошотуу техникасы деп коет.
орусча метод релаксация деп коет. Бул техниканы кандай аткарасыздар? Бул техниканы ошол убакта, именно паника болуп аткан убакта дүкөндө болуп каласыздарбы же көчөдө болуп каласыздарбы, өзүнчө бир жерге отурганга аракет кылып, ошол жерде отуруп эле көзүңүздөрдү жумуп, мурдуңуздар менен терең дем алып, көкүрөккө демди толтуруп 10-20 секунд кармайсыздар. Анан акырын оозуңуздар менен чыгарасыздар. Ошентип улам демди алып, кармап, чыгарып, улам кайталап 10 жолу жасасаңыздар, жүрөгүңүздөр сыгылып атканы, жүрөгүңүздөр такылдап согуп атканы, дүкүлдөп согуп атканы баардыгы акырын ордуна түшө баштайт да, адам өзүнө келип калат дагы, андан ары басып кете берсеңиздер болот. Мындай эмени, техниканы улам бат-баттан жасай берсеңиздер болот. Андан кийин бул адамдар өзлөрүн аңдып калышат дагы эмне болуп калам, дагы азыр кайра келип калсачы, дагы эмне болуп калсам, жанында эчтеке болбой калабы деп өзүнө өзү кыйналып ойлоно баштаганда, бул абалдын, ушундай абалга кабылган кишилерден кеңеш сурай баштайт. Ушундай абалда, бул паника абалында ооруган кишилерден кеңеш сурай баштайт. Алардан сураганда, алар глицин ичсең болот, пустынник, боярышник, эмелерди, валерьянкаларды ичсең болот деп совет кеңешти алат дагы. Ошол кеңеш боюнча өзлөрүн дарылай башташат. Өзлөрүн дарылай баштаганда башында кичине өзлөрү тынчтанып, эметип калат дагы, бирок кийин ал дарылар дагы жардам бербей, паника күчөй баштайт. Ошон үчүн сиздерге экинчи кеңешим, өзүңүздөргө окшогон кишилерден, өзүңүздөрдө окшогон оорулардан кеңеш албаңыздар. Үчүнчү кеңеш, бул терс көрүнүштү установка деп коет. Терс установкадан арылуу. Эми терс установкаларга эмне кирет? Биз адамдар көбүнчө элдердин көз карашына баалуубуз. Ошондой эле биз адамдар өзлөрүнө мен элге жагышым керек, мен баарына көзөмөл болушум керек, мен баарын башкарышым керек деген установкалар болот адамдын өзүндөчү. Ошол установкаларга карата сиздер баардык элге жага албайсыздар. Сиз баардык элди көзөмөлгө ала албайсыздар. Көзөмөлдөн чыгып кеткен убакыттар көп болот. Ошол убакыттарда, мисалы, бул кандай адамдарда, бул көбүнчө мына башкарган адамдарда, жетекчилерде, эмеде, үйдүн чоң уул балдарында, ата-энелерде, эжелерде, ушуну момуну кылбай койду, ата-энеси баламдын иши мындай болуп калды, мен айткан сөзүмдү уккан жок, анан банкрот болуп калды деп, моуреки ишти туура эмес кылып салды, мындай айтса болмок деп, ошолорго эле капа болуп эле, ошолорду эле ойлонуп эле, ойлорун ошол жака кетирип эле өзлөрүн паникалардын абалын аябай көбөйтүп салышат. Бул убакытта кандай болот? Жаман ойду кандай чыгарыш керек? Ошо жаман ой ойлобой десем эле ой келе берет деп айтышат. Ошол ойду кантип токтотуш керек? Ошол ойду токтотууга бизде 3-чү кеңеште медитация деген техника бар. Медитация техникасы бул аябай чоң күчтүү бир техника, дем алуу техникасы деп коет. Сиздер ушундай оюңуздар токтотом десеңиздер, бир атайын өзүңүзчөргө бөлмөгө, тынч бөлмөгө кирип алып, саатты 15 же 30 мүнөткө коесуздар. Отуруп, малдаштокуна отурасыздарбы, сиздер үчүн эч нерсе жолтоо болбош керек. Комната тынч болуш керек. Отуруп алып туруп, өзүңүздөр колуңуздарды мындай кармап, йогка окшотуп кармап алып туруп, анан кийин дем алуу, демди тартып, демди мурдуңуздар аркылуу кирип атканын, көкүрөгүңүздүн көтөрүлүп атканы, ашказандын көтөрүлүп атканын, эменин кайра демиңиздер чыгып атканда, оозуңуздар менен чыгып атканда ашказан түшүп, көкүрөк түшүп атканын баарын оюңуздар менен ошол только ошо дем аркылуу
эреже катары, демдин эрежеси катары гана иштешиңиздер керек. Ошол убакта улам көтөрүп, улам иштеген сайын дем кирип, башыңыздарга кирип атканы, төбүңүздөргө чыгып атканы, желкени бошотуп атканы, мойнуңузду, желкеңиздерди, колуңуздарды, бүт дененин баарын тарап атканын сезип отурасыздар. Ошол убакта дагы өзүңүздөр демиңиздер аркылуу иштеп атып, оюңуздар бөлөк жакты көздөй ойлоно турган болсоңуздар, ошол ойду кайра дем алган оюңуздарга киришиңиздер керек. Дем алуу эмесине киришиңиздер керек дагы. Ошону 15-30 мүнөт жашайсыздар дагы. Качан эмеңиздер шыңгыраганда, будильник шыңгыраганда токтолот. Токтогондон кийин өзүңүздөрдү байкасаңыздар, башыңыздар бош, денеңиздер жеңил, өзүңүздөр ушундай жеңил болуп каласыздар. Бул медитация техникасы аябай көп техника. Но бирок ушу техникадан сиздер ушул эле техниканы эле кырмасаңыздар, күндө 1-2 маал жасасаңыздар, баягы оюңуздарды башкарып, ойду, сезимди башкара аласыздар. Ошол эмени улам жасасаңыздар, сиздерге врачтардын дагы бөлөк эменин да кереги жок, үй шартында гана жасап улам чыгара алсаңыздар болот. Анда эмесе 4-чү кеңешим бул жаман адаттан арылуу. Биздин жаман адаттар эмне булар? Биздин жаман адаттар, биз качан коркуп, тынчсызданып, кайгырып, капаланып атканда көбүнчө эркектер чеге башташат. Bir күндө 2 пачка табакини чегип коюшат. Эмне мынча көп чегип атасыз десең, мен тынчсызданганымды басып атам деп айтышат. Ал эми аялдар да, эркектер дагы арак иче башташат. Арак ичкенде эмне болуп атасыздар десе, мен жүрөгүм, арак ичсем жүрөгүмдүн бат-бат соккону токтоп калат, давлениям төмөндөйт, сыгылганым, капаланганым кетип калат деп айтышат. Кээ бирлер кофе ичет. Мен бул жаман адаттан, тамеки тарткандан, арак ичкенден, кофе ичкенден тынчсыздануу азайбайт. Мындайча айтканда, тынчсыздануу аябай көбөйөт. Тынчсыздануунун үстүнө дагы тынчсыздануу кошулуп берилет. Ошон үчүн тамекини көп тарткан, арак ичкен кишилер менен тамеки тартпаган, арак ичпеген кишилердин арасында изилдөөлөрдүн натыйжасында тамеки тартпаган кишилерде паникалык атака аз, даже жок койсе. А паниканын көптүгү көбүнчө ошо терс көрүнүштөрдөн көбүрөөк болот. Ошон үчүн сиздерге айтарым, тамекини, аракты таштаңыздар, кофени ичкенди таштасаңыздар болот, азайтсаңыздар, кайра таштай албайсаңыздар, азайтсаңыздар болот. Бирок тамекини, арак ичкенди таштаңыздар. 5-чи кеңеш, эми 5-чи кеңеш бул аябай сиздерге жагат деп ойлоймун бул кеңештин эмесинде. Анткени биз адамдар баардык нерседен көп коркобуз. Мисалы, караңгылыктан коркобуз, жалгыз калгандан коркобуз, көпчүлүктөн коркобуз, элдин ичине чыккандан коркобуз, лифттен коркобуз, самолетко түшкөндөн коркобуз. Ошондой эле сөөк койгон жерге баргандан коркобуз. Биз ошол жерге барганда коркунуч сезимибиз көбөйүп, кайра ооруп, көп эметип калабыз деп коркуп, ошондой жерлерге баргандан качасыңар. Көп жерге баргандан качышат, ооруган жерден качышат, сөөк койгон жерге барышпайт. Азыр бизде ошондой эме бар, техника бар. Мен сиздерге бир эмени мисал келтирип кетким келет. Көбүнчө эмелер, боксерлор. 2 боксер карама каршысына чыкканда, экөө тең бири-биринен коркушат. Мен азыр урат, мындай болот, эмне болот деп. Экөө бири-бирине чыкканда мен жеңем деп чыгат. Жеңем деп чыгынан экөө беттешкенде бирөөсү жеңип чыгат. Ошондой эле эмнеден корксоң, бул 5-чи кеңеште ошого карама каршысына чыгыш керек. Мисалы, сөөк койгондон корксоңуздар, ошо сөөк койгон жерге барыш керек. Ооба, ал жерге барганда сиздин жүрөгүңүз
дүкүлдөп, давленияңыз көтөрүлүп, тердеп, буттарыңыз шалдырап, калчылдап эметип калышыңыз мүмкүн. Бирок эч нерсе болбойсуздар. Ал жерге барганда кичине ар жакка чыгып, жанагы биз айткан эрежелердин баарын колдонуп, ар жакка чыгып өзүңүздү кармасаңыздар, ал эмеден ошодеки коркконго барганыңызда жеңиш сиз жакта болот. Сизге өзүңүзгө анча мынча билинбесе дагы, сиздин мээңиз, денеңиз, аң сезимиңиз утканды сезгенди билет. Ошол жерге барганда коркпойт экен, эчтеке болбойт экен деп. Өзүңүз эле ойлоп көрүңүздөр. Канча адамдар эмеде көпчүлүктүн ичинде жүрөт, канча адамдар лифтте жүрөт, канча адамдар көчөдө басып жүрөт, дүкөндө жүрөт, канча адамдар өлгөн жерге барып атат. Баары эчтеке болгон жок да. Ошон үчүн сиз дагы эчтеке болбойсуз. Ошол сезимди кайра ошол жерден күчөтүш керек. Ошол сезимди, корккон сезимди ошол жерден күчөтүп, ошол жерден жеңишке чыгышыңыз керек. Денеңизди, өзүңүз, оюңузду, сезимиңизди өзүңүз башкарыңыз керек. Ошону улам ошону кылган сайын кийин ошол жерден өзүңүздөр коркпой турган болуп каласыздар. Качанга чейин коркуп жашаш керекпи же муну жеңиш керекпи? Анын баары өзүңүздүн колуңуздарда. Ошон үчүн мен сиздерге айтканым, сиздер оюңузду, сезимиңиздерди өзүңүздөр башкарасыздар. Кыймыл аракет өзүңүздөрдөн болот. Ошону башкара алсаңар, ошону жеңе алсаңар, сиздер эң чоң утуштасыздар. Ошон үчүн мен сиздерге 5 кеңешти айттым. Азыр бүгүнкү кеңештен кийин дагы 5 кеңешти Нурбек Анарбаевич айтып берет. Мен сиздерге баардык жакшылыктарды каалайм. Ушул кеңештерди туура убагында аткарсаңыздар, дарысы жок эле, врачтар жок эле, өзүңүздөрдү башкарып, өзүңүздөрдү колуңуздарга алып, паника атакасынан чыгып кете аласыздар. Чоң рахмат, жакшы калыңыздар.